Üçüncü bölüm. Дөөттүн үй бүлөсү менен Шабулдун үй бүлөсүнүн ортосунда узакка созулган чатак болду. Дөөт барган сайын күч алды. Шабулдун тукуму болсо барган сайын алсырады. Хеброндо Дөөттүн уулдары төрөлдү. Анын тун уулу Израилдик Акинаамдан төрөлгөн Амнон болчу. Ал эми экинчи уулу Килап. Аны мурун Навалдын аялы болгон Кармелдик Абигейл төрөгөн. Үчүнчүсү Абышалом. Аны Гешур падышасы Талмайдын кызы Мааха төрөгөн. Төртүнчүсү Кагыт төрөгөн уулу Адония. Бешинчиси Абытал төрөгөн уулу Шепатия. Алтынчысы Дөөттүн аялы Эгла төрөгөн Итраам. Булар Дөөттүн Хеброндо төрөлүштү. Дөөттүн үй бүлөсү менен Шабулдун үй бүлөсүнүн ортосунда чатак болгондо Абенер Шабулдун үйүн колдочу. Шабулдун Риспа деген күң аялы бар болчу. Ал аянын кызы эле. Ишпошет Абенерге "Сен эмне үчүн менин атамдын күң аялына жакындадың" деди. Ишпошеттин сөзүнө Абенер абдан ачууланып мындай деди: "Мен эмне, жүйүт итинин башымынбы? Мен жүйүткө каршы туруп, атаң Шабулдун үй бүлөсүнө, бир туугандарына, досторуна ушул күнгө чейин жакшылык кылып келдим. Сени Дөөттүн колуна салып берген жокмун. Сен болсо мени ушул аял үчүн күнөөлөп жатасың. Шабулдун тукумунан падышачылыкты тартып алып, Дөөттү такка отургузам. Ал Ысрайылдын жана жүйүттүн үстүнөн Дандан Беер-Шевага чейин падышачылык кылат" деп Теңирдин Дөөткө берген антын аткарбасам, Кудай Абенерди жазаласын, катуу жазаласын. Ишпошет Абенерге каршы сүйлөй алган жок, анткени андан коркчу. Абенер өзүнөн Дөөткө элчилерди жиберип: "Бул кимдин жери? Мени менен келишим түз. Ысрайылдын бүт элин сага каратыш үчүн менин колум сени менен болот" деп айттырды. Дөөт мындай деди: "Макул, мен сени менен келишим түзөм, бирок сенден бир нерсени талап кылам. Мени менен көрүшкөнү келгенде, өзүң менен кошо Шабулдун кызы Михалды алып келбесең, менин жүзүмдү көрбөйсүң." Дөөт Шабулдун уулу Ишпошетке элчилеринен: "Менин аялым Михалды бер, аны мен 100 пелиштиликтин сүнөтүн кескендигим үчүн алгам" деп айттырып жиберди. Ишпошет киши жиберип, күйөөсүнөн Лаиштин уулу Палтиелден Михалды алдырды. Күйөөсү ыйлап, аялынын артынан Бакуримге чейин ээрчип барды. Бирок Абенер ага "Артыңа кайт" деди. Ал артка кайтты. Абенер Исраил аксакалдарына мындай деп кайрылды: "Силер Дөөттүн өзүңөргө падыша болушун ушуга чейин каалап келгенсиңер. Эми ишке ашыргыла. Анткени Теңир Дөөткө: 'Мен өз кулум Дөөттүн колу менен өз элим Ысрайылды пелиштиликтердин колунан, бардык душмандарынын колунан куткарам' деп айткан." Бенжеминдиктерге да Абенер ушуну айтты. Ошентип, Абенер Ысрайылдын жана бүт Бенжемин уруусунун каалоосун Дөөткө айтып берүү үчүн Хебронго жөнөдү. Абенер өзүнүн 20 кишиси менен Дөөткө, Хебронго келди. Дөөт Абенердин жана анын жанындагы адамдардын урматына той өткөрдү. Ошондо Абенер Дөөткө: "Мен барып бүт Исрайыл элин чогултуп, менин мырзама, падышага алып келейин. Алар сени менен келишим түзүшөт. Сен бардыгына өзүң каалагандай падышачылык кыласың" деди. Дөөт Абенерди кое берди. Ал тынчтык менен кетти. Ошондо Дөөттүн кулдары жояп жоортулдан көп олжо менен келишти. Хеброндо Дөөттүн жанында Абенер жок болчу. Анткени Дөөт аны кое берген. Ал тынчтык менен кеткен. Жояп жана аны менен жүргөн бүт аскерлер келишкенде, Жояпка: "Падышага Нейр уулу Абенер келип кетти. Падышаны кое берди. Ал тынчтык менен кетти" деп айтышты. Жояп падышага келип мындай деди: "Сен эмне кылдың? Абенер сага келип кетиптир. Аны эмне үчүн кое бердиң? Эмне үчүн кетирип жибердиң? Нейр уулу Абенерди сен жакшы билесиң да. Ал сени алдаганы, киргениңди, чыкканыңды билгени, эмне кылып жатканыңдын баарын изилдеп билгени келген." Анан Жояп Дөөттүн жанынан кетип, Абенердин артынан чабарманды жиберди. Асир кудугуна жеткенде аны артка кайттырышты. Бирок Дөөт муну билген жок. Абенер Хебронго кайра келгенде, Жояп аны менен атайын жашыруун сүйлөшөм демиш болуп, аны короого киргизип, ичке сайып өлтүрдү.
Ошентип Абенер Жояптын бир тууганы Асаэлдин каны үчүн каза тапты. Дөөт бул жөнүндө укканда мындай деди: Нейр уулу Абенердин каны үчүн Теңир алдында мен да, менин падышачылыгымда эч качан күнөөлүү эмес. Анын каны үчүн Жояп жана анын атасынын бүт тукуму күнөөлүү болсун. Жояптын тукумунан эрендеги аккандар, бес оорулуулар, таяк таянгандар, кылычтан өлгөндөр, нанга муктаж болгондор үзүлбөсүн. Жояп менен Абышай Гибондогу салгылашта өздөрүнүн бир тууганы Асаэлди өлтүргөн үчүн Абенерди өлтүрүштү. Дөөт Жояпка жана анын жанындагы кишилердин баарына: кийимиңерди айрыгыла да зумбал кийип, Абенерди жоктоп ыйлагыла деди. Падыша Дөөт да сөөктүн артында бара жатты. Хеброндо Абенерди көргө коюп жатышканда Абенердин мүрзөсүнүн жанында падыша катуу ыйлады. Элдин баары ыйлады. Падыша Абенерди жоктоп мындай деп ыйлады: Абенер ушинтип жүзү карага окшоп өлөт беле. Колуң байланган жок, бутуң кишенделген жок. Сен каракчылардын колунан өлгөндөй өлдүң. Ошондо элдин баары ыйлашты. Эртеден кечке бүткүл эл Дөөткө тамак алып келип жатышты. Бирок Дөөт: эгер мен күн батканга чейин нан же башка бир нерсеге ооз тийсем, эгер мен күн батканга чейин нан же башка бир нерсе ооз тийсем, Кудай мени жазаласын, катуу жазаласын деп ант берди. Падышанын кылган баардык иши бүтелге жаккандай эле бул ишин да бүтел жактырды. Нейр уулу Абенерди падыша өлтүртпөгөнүн баардык эл жана бүт Исрайыл ошол күнү билди. Анан падыша өзүнүн кулдарына мындай деди: Бүгүн Исрайылда аскер башчы улуу адам өлгөнүн билдиңерби? Падышачылыкка майланганыма карабастан мен азыр али алсызмын. Ал эми бул кишилер, Серуянын уулдары менден күчтүү. Теңир ушул жамандыкты кылган адамга кылган жамандыгына жараша тиешесин берсин.